Урматтуу мусулман бир тууган, берешендик бул Алла субханаху ва тааляга жаккан эң эле улуу ибадаттардан болуп эсептелет. Ал эми сараңдык кылуу, зыкымдык кылуу бул Аллахка жакпаган, жек көрүлгөн сыпаттардан болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистеринде берешендиктин артыкчылыктарын баяндаган. Жана ошондой эле сараңдыктын, зыкымдыктын зыяндуулуктарын баяндаган. Андан алдын Алла субханаху ва тааля дагы Куранда баяндаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадистердин биринде мынтип айтат. Бул хадисти имам ал Бухари рахимахулла өзүнүн сахих жыйнагында эскерген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин яумин юсбихул ибаду фихи илля ва малакан янзилан. Фаякулу ахадухума: Аллахумма а'ти мунфикан халафа. Ва якулу ал-ахар: Аллахумма а'ти мумсикан талафа." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: ар бир күнү таң мезгилинде, адамдар таң мезгилине жеткен учурда, таң мезгилинде эки периште түшүп келет дейт. Эки периште түшүп келип, экөөнүн бирөөсү: Аллахумма а'ти мунфикан халафа. О Аллахым, берешен адамдын мал дүйнөсүнүн ордун толтур. Ага анын мал дүйнөсүнө жакшылык бер, береке бер, анын берген мал дүйнөсүнүн ордун толтур деп дуа кылат деп атат. Мынакей эки периштенин биринчиси кимге, ким үчүн? Берешен адам үчүн. Ар бир күндүн таңында деп атат. Анын мал дүйнөсүнүн ордун толтур, ага береке бер, ага жакшылык бер деп ушинтип дуа айтат деп атат. Бул не деген артыкчылык, урматтуу мусулман бир тууган. Алла субханаху ва таалянын периштеси түшүп келип, ар бир күндүн таңында дуа кылып аткан болсо. Бул демек, урматтуу мусулман бир туугандар, берешендиктин артыкчылыгы. Ал эми сараң адам үчүн ушул эки периштенин бирөөсү, экинчиси эмне деп дуа кылат деп атат? Ва якулул ахар: Аллахумма а'ти мумсикан талафа. О Аллахым, зыкымдын, сараңдын мал дүйнөсүн жогот, мал дүйнөсүн кыйрат деп дуа кылат дейт. Сараңдык кылган адамдын эмне, зыкымдык кылган адамдын мал дүйнөсүн жоготкун, анын мал дүйнөсүн балеге учураткын деп дуа кылат деп атат. Бул мынакей, урматтуу мусулман бир туугандар, бул хадисте эки периште түшүп келип, айтканыбыздай, экөөнүн бирөөсү берешен адамдын пайдасына, анын мал дүйнөсүнүн көбөйүүсүн сурап дуа кыла турган болсо, ал эми экинчиси сараң адамдын каршысына дуа кылат деп атат. Ошондуктан мусулман адам берешен болууга аракеттенүүсү керек. Алхамдулилла, берешендиктин жолдору көп. Ал эми айтканыбыздай, ошол эле учурда сараңдыктан, зыкымдыктан алыс болуу керек. Бул зыкымдык, сараңдык, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва тааляга дагы жана адамдарга дагы жакпаган начар сыпат болуп эсептелет. Алла субханаху ва тааля баарыбызга жардам берген болсун.